Садыр Жапаровка кайрылган америкалык сенатор коррупцияга күнөөлөнүүдө. АКШ Сенатынын эл аралык комитетинин башчысы Россияга каршы бардык санкциялардын атасы Роберт Менендес менен анын аялы Надин Арсланянга коррупция боюнча айып тагылды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык аларды коррупцияга аралашкан жана Египетке жашыруун иштеген деп шектенүүдө. Менендестин параны акчалай, уютулган алтын, кымбат автоунаа жана башка баалуу буюмдар менен алганы айтылды. Менендес жубайы Надин менен бирге Өз штатындагы 3 бизнесмен менен коррупциялык ишке барган деп айыпталууда. Ошондой эле жубайлардын конверттерге, кийимдерге, шкафтарга жана сейфке катылган $550,000 ашык акчасы табылды. Америкалык прокуратуранын маалыматы боюнча сенатор пара алуу үчүн Египетке иштеген. Ал аскердик көмөк жана курал-жарак сатуу боюнча жардам берип турган. Башка иштерди эске албаганда Менендес Египеттин өкмөтүнө тымызын колдоо көрсөтүү үчүн АКШнын өкмөтүнө байланыштуу жашыруун маалыматтарды берип турган деп айтылат айыптоодо. Роберт Менендести кыргызстандыктарга жакшы тааныш, себеби ал Кыргызстандын бийлигин санкциялардан айланып өтүп, Россияга жардам берип жатат деп күнөөлөгөн. Садыр Жапаров мындай кадамды эптеп эле шылтоо таап, өлкөгө кысым көрсөтүү аракети деп баалаган. Булак Назар Ньюс KG. Акжол Махмудов тарыхый жеңишинен кийин билдирүү жасады. Белграддагы күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда алтын байге уткан Акжол Махмудов кайрылуу жасады. Мекен иштерим бардыгыңыздарга чоң рахмат. Сиздердин дубаңыздар менен чоң ийгиликке жетишип турабыз. Ошондой эле үй бүлөмө, ата-энеме, агайларыма ыраазычылыгымды билдирем. Бул ийгилик ынтымактын жана биримдиктин арты менен келди, деди Акжол Махмудов. Акжол Махмудов финалда азербайжандык Санан Сулайманов менен кезгелип, аны 1-1 эсебинде жеңди. Муну менен Акжол Махмудов Кыргызстандын тарыхында катары менен 2 жолу дүйнө чемпиону болгон алгачкы балбан болду. Булак Супер KG. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 2277. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Күйөөсү анын карызын төлөө үчүн Россияда иштеп жүргөн аялын кызганып, 2 уулун муунт өлтүргөн. Өзбекстандын Самарканд облусунда күйөөсү анын карызын төлөө үчүн Россияда иштеп жүргөн аялын кызганып, 2 уулун муунт өлтүргөн. Бул тууралуу өзбек маалымат каражаттары билдирет. Самарканд облусунун тургуну Азам Хамидов 2014-жылы Наргизге аты өзгөртүлдү, үйлөнгөн. 2015-жылы биринчи, 2017-жылы экинчи уулду болушкан. Бул Азамдын экинчи никеси болгондуктан ал биринчи никесинен төрөлгөн балдарына алимент төлөп, бирок чоң карыз болуп калган. Үй бүлөнүн материалдык абалы начарлап, 2022-жылы Наргиза туугандары менен Россияга иштегени кеткен. Азам аялын кызганып, жубайлар уруша баштаган. Бир аз акча таап, Наргиза 2023-жылдын апрель айында үй бүлөсүнө кайтып келген. Бирок бул карызды жабууга аздык кылып, кайра иштеп келейин дегенде күйөөсү ызы чуу салып, талак деп айткан. Маселеге махалла кийлигишип, жубайлар жарашып, Азам ага Россияга кетүүгө уруксат берген. 15 апрелде Наргиз Россияга кетип, күйөөсү менен башында жакшы сүйлөшүшкөн. Кийин ал кайрадан кызганып, видео чалуу аркылуу чалып, депрессияга экенин жана өз жанын кыйгысы келип жатканын айткан. 24 апрелде ал ага өз жанын кыюуга аракет кылганын кыйыткан сүрөтүн жөнөткөн. Мындан улам Наргиз тууганынан алардан кабар алууну суранган. Ал аны текшерип, жакшы экенин айтат. Бир нече убакыт өткөндөн кийин күйөөсү кайра үйгө кайтып келүүнү талап кыла баштайт. Аял август айында акча чогултуп келем деп жооп берген. Бирок ал андан кийин аны да, балдарды да көрбөй турганын айткан. Наргиз тынчсызданып, 18 майга билет сатып алат.
Азам аны башкарып тынымсыз жазгандыктан аял жумушуна толук көңүл бөлө албай убактылуу телеграмманы өчүрүп коет. Анда күйөөсү Наргиздин эжесине жаза баштайт. Эжеси ага аялынын жакында келерин айтып, ага жооп катары каалаганын кыла берсин деген билдирүү алат. 17 майга караган түнү Наргизге телефон чалып, Азам балдарга дары бергенин, алар комада жатканын билдиришкен. Ал шашылыш билетин алмаштырып үйүнө келгенден кийин күйөөсү уулдарын зым менен муунтуп өлтүргөнүн билген. Сотто Азам күнөөсүн мойнуна алып, бирок майда чүйдөсүнө чейин эсинде жок экенин айткан. Окуя болгон күнү ал түн ичинде кыймылсыз жаткан уулдарынын курчосунда ойгонуп, колунда дрелдин шнуру болгонун билдирген. Аларды өлтүргөнүн түшүнүп, апасына айтып, күнөөсүн мойнуна алуу үчүн полицияга өз эрки менен барган. Эркек аялы анын көзүнө чөп салганын, анын башка эркектер менен сүйлөшүп жатканын укканын, кызганыштан өзүн өлтүргүсү келгенин, бирок балдарды кантип өлтүргөнүн түшүнбөй калганын айтып актанган. 2023 жылдын 23 августунда Тайлак райондук соту Азам Хамидовду атайлап киши өлтүрүү боюнча күнөөлүү деп таап 19 жылга эркинен ажыраткан. Ал жазасын жалпы режимдеги колонияда өтөйт. Булак Назар Ньюс кечи. Жапаров Казакстанда чек арадан жүк өткөрүү маселесин көтөрдү. Бүгүн 23 сентябрда Казакстандын Тараз шаарында Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы өкмөттөр аралык кеңештин 11 жыйыны тар жана кеңейтилген курамда болуп өттү. Бул тууралуу Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматы кабарлайт. Маалымдалгандай, жыйындар Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун жана Казакстандын премьер-министри Алихан Смаиловдун төрагалыгы астында болду. Отурумда соода-экономикалык, суу энергетикалык, маданий-гуманитардык жана башка тармактардагы кыргыз-казак кызматташтыгынын учурдагы маселелери каралды. Анда Минкап төрагасы Акылбек Жапаров эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын негизги багыттары белгиленип, приоритеттүү тармактар аныкталып жатканын айтып сөзүн баштады. Эки мамлекеттин ортосундагы учурдагы ведомстволор аралык, өкмөттөр аралык жана жогорку деңгээлдеги туруктуу диалогду канааттануу менен белгилейм, деди ал. Соода тармагында болсо товар жүгүртүүнүн өсүү темпи көрсөтүлгөнүн белгиледи. Белгилей кетсек, 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 1,2 миллиард долларды түзүп, 2021 жылга салыштырмалуу 13,1%га өстү. Ал эми 2023 жылдын 7 айдын көлөмү 759 миллион доллар түзүп, өткөн жылдын мезгилине салыштырмалуу 13,1%га өстү. Ошондой эле Акылбек Жапаров эки өлкө келечекте коммуникациянын дүйнөлүк транспорт системасына кошулушу керектигин айтты. Кара суу жана Ак Тилек көзөмөл өткөрүү пункттары районундагы индустриалдык соода логистикалык комплексин куруу маселесин ишке ашыруу ортодогу дараметти жогорку натыйжалуулук менен пайдаланууга мүмкүндүк берет. Кыргызстан менен Казакстан тарабынан биргелешкен транспорт коридорлорун пайдалануу эки өлкөгө тең пайда алып келет. Бул контекстте тоскоолдуксуз транзитти камсыздоо, чек арада жүйөсүз кармоолорго жана текшерүүлөргө жол бербөө зарыл деп баса белгиледи Жапаров. Мындан тышкары суу энергетикалык кызматташтыктын актуалдуу жана көйгөйлүү маселелери боюнча алгылыктуу чечимдерди табууга биргеликте шарт түзүлүп жатканына токтолду. Ал эми Казакстандын премьер-министри Алихан Смаилов Кыргызстан менен биргеликте мындан ары эки тараптуу кызматташтыкты илгерилетип, болгон милдеттерин иш жүзүндө ишке ашырып, боордош эки элдин жыргалчылыгы үчүн бардык макулдашууларды алдыга жылдыруу боюнча максималдуу күч аракетин жумшаарын билдирди. Кошумчалай кетсек, Кыргыз-казак өкмөттөр аралык кеңешинин 10-отуруму 1,5 жыл мурда болгон. Бул жолку 11 жыйындын соңунда тараптар отурумдун протоколуна кол коюп, кеңештин келерки жыйынын 2024 жылы Кыргызстандын аймагында өткөрүүнү белгилешти. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы өкмөттөр аралык кеңешинин 11 жыйынынын протоколунда соода, экономика, инвестиция, айыл чарба, транспорт, суу энергетика, маданият, туризм жана спорт тармагындагы кызматташуу, ошондой эле аймактар аралык кызматташтык жөнүндө маселелери каралган. Булак Супер Кежи.